Төлөкөн Кичи шаарчасындагы Гапар Айтиев мектебинин ата-энелери мектеп директору Миргүл Самиева фондко топтолгон акчаларды дайынсыз короткондугун, эсеп-кысапты толук кандуу бере албай жаткандыгын айтышты. Биздин чыгармачылык топ аталган мектепке барган кезде өзүн мугалим катары тааныштырган бул агай журналисттердин мектепке кирүүсүнө каршылыгын билдирди. Менби мугалим Нурдин атым. Фамилияңыз? Фамилиям не кыласыздар? Кызматыңыз кандай? Кызматыңыз. Бул акем мугалим дедим. Тиешелүү органдар келип өздөрү Ошодо Тиешелүү органдар каяктан келет? Ошо гараждан келишет. Жок, гаражга биз өзүбүз эле барабыз. Директорду таапканга жардам бергиле андан көрө. Бизге директор керек да. Ошо келет топо ошо келгиче сизден жакшыдан сурап атабыз. Дарбазанын сыртынан чыгып күтүп туруңуз да. Неге дарбазанын сыртына чыгабыз? Жо сиз бир мыйзам негизинде чыгарышыңыз керек. Анан жөн эле менин үйүм бул десеңиз, туура Чыгып Ата-энелер комитетинин мурдагы төрайымы фондко топтолгон акча каражаттары мектептеги электрондук көзөмөлгө, анын ичинде электрондук күндөлүк, СМС кат жана күзөтчүнүн эмгек акысына керектелди деп директор маалымат бергендигин айтты. СМСке айына 10 сомдон 1 жылдыкы 90 сом. Чипке тоже 10 сомдон 90 сом 1 жылдыкы. Андан сырткары фондко 300 сом. СМС аны айттым, анан дагы эмнеге ремонтко деп 300, ошондук 1070 сом 1 жылга ар бир окуучуга деп жыйналган. Анын ичинен бошотулган окуучулар бар. Анан ошо менен жыйнатканбыз. Мен жыйнап акчаларды мугалимдер эмелерден жыйнайт, окуучулардан. Эжекелер мага берген. Анан мен аны директорго алып кирип берип аткам. Ар бир эме жыйналган акчаны. Себеби күнүгө мага мынча сом керек эле, баннерге керек, окуу керек деп айтат мага. Мисалы менде бүт барында эмелери бар. Охранниктин зарплатасы дейт. Бүт барар ошолорду жыйнап берип аткам. Мага ар ай сайын эжеке өзү охранниктин печаты, өзүнүн печаты менен охранникке деп зарплатасын, чип СМСтен 1 жылдыкын топтоп бер деген, аны топтоп бергем. Ал эми жаңы дайындалган комитеттин төрайымы ноябрь айында кызматка келгенин жана колуна эч кандай акча каражатын албагандыгын айтат. Ал өткөн жылы топтолгон фонддун акчасынын кайда жумшалгандыгы тууралуу маалыматка ата-энелер канааттанбай жаткандыгын, быйылкы жылга эч кандай акча жыйнабай тургандыктарын билдирди. Былтыркы жылдыкы 2018-2019 жылдын акчасын эсептегенде 188.125 сумма болгон. Анын арасында жумшалгандарын биз изилдеп келгенде көпчүлүгү жасалма болгондо квитанциялар, мындайча айтканда, охраннигибиз да ошол убакта алып бөлүнгөн акчанын 8,5 миң сумманын акчасынын 7 миң суммасын алып жүргөн. Себеби андан дагы 1,5 миң суммадай 6 айдын ичинде алып калганда. Ал боюнча дагы сурап айтканыбызда биз охранниктин колуна телефон сатып алдым деген. Анан биз ал баладан сураганыбызда алып келип берген адам 2 миң сомго телефон алып келип бердим деген. Бирок биз ушул боюнча изилдегенибизде кийин директор бул телефон 16 миң сомдук телефон деген. Себеби ошол телефонду берип атканда биз айтканбыз, эмне үчүн квитанциясы плюс колун койдуруп алган эмессиз деп. Директорго кайрылуу жасаганыбызда бул охранник кол коюшту билбейт, тамга тааныбайт деп жооп берди. Бизге мектеп жамааты директордун ден соолугуна байланыштуу жумушка келбей жаткандыгын билдиришти. Ал эми ата-энелердин акчасынын кайда жумшалгандыгы тууралуу маалыматты бере албай тургандыктарын айтып жатышканда, Жардык билим берүү башкармалыгынан келишип, директор жумушунан кеткендигин айтып, анын ордуна убактылуу аткаруучу директорду дайындап кетти. Биз жаңыдан дайындалган мүдүргө фонддун акчасы тууралуу кандай иш-аракеттерди жасайт кызыгып көрдүк. Нары Кудай буйруса ачык айкын иштеп аткарылат, иштер бар. Аткарылат. Кайсыл жактарга кайрыласыз? Мисалы ошо жана 59 миң сом эле отчет бериптир. Калган бүт бар жок дейт. 188 миң сомдон калган жок болот да, 59 миң. Бул жерде камкорчулар кеңешинин мүчөлөрү бар, өздөрү деле жүргөн. Ошолор деле билет өздөрү. Сиз эми көмөктөшөсүзбү ата-энелерге? Кандай же ата-энелер өздөрү эле жүгүрүп чыркырап алып кетеби? Жумуш башталды, эми мындан ары жүргүзүлөт. Ал эми шаардык билим берүү башкармалыгынын башка адиси мектептерде түзүлгөн камкорчу кеңештердин жумушу, алар аркылуу топтолгон акча каражаты мектептин бир топ көйгөйлөрүн чечип жаткандыгын айтып, директордун убактылуу милдетин аткаруучуга мектептеги көйгөйлөрдү жоюуна ишенерин билдирди. Эми бу жерде дагы ошо попечительский советтин үстүнөн ата-энелер арызданып келген. Анан өткөндө попечительский советтин отчетун алышкан, бирок канааттанбай калышканбы, кийин дагы арызданып келип атышканда, эми мына Кудай кааласа азыр бул директордун директорго нааразычылык болуп, анан директор өз деле ден соолугуна байланыштуу ооруп калган экен.
арызын жазып берди. Азыр убактылуу директор койдук. Ошого мен тапшырманы берип келдим азыр. Попечительский советте кандай проблемалар болсо чечип, ата-энелердин ошо нааразы болгондорун чакырып түшүнүк бергиле. Анан өтө эле грубый нарушение болсо, алып келесиңер, onu дагы мыйзам чегинде карайбыз деп туруп тапшырма берип келдим. Анан башка окуу процесси, тарбия процесси боюнча жалпы элек. Директору алмашкан мектеп жааматы камкорчу кеңештин өкүлдөрү ата-энелер менен фондко топтолгон акчалардын эсебин тактап, мектептеги талаштуу маселелерди өз ара чечишүүнү убадалашты. Нурзада Мырзаматова, Шахрух Именжанов, Ош Пирим жаңылыктары.